Алматыда кыргыздар тоноп диверсия уюштурдубу? Могу Дикий Арман деген казактын атактуу бандити экен. Азыр казак бийлигин колдомуш этип өзүнчө эле баатыр болуп жаткан убагы. Эми бул көк мээнин былжырап кыргыз элине күбө жаап отурганына кандай баа берсек болот? Кандай укугу жана акысы бар? Казак элин тымызын кыргыздарга кайрап атканынын кесепети кандай болот? Бул эшекке кыргыздар киргиз эмес экендигин жана былжырап күбө жапкан сөзүнө далил келтирип кармаган кыргыздарын көрсөтүп бер деген бийликте бирөө жарым барбы? Президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул армандын кайрылуусу боюнча мамлекеттик деңгээлде чара көрүңүздөр. Көптөгөн кыргыздар келип тоношуп, кыргыздар диверсия уюштуруп жатат деген кандай чоң күнөө тагуу. Тышкы иштер министрлиги жана Казакстандагы кыргыз элчиси чүкө ойноп жүрөсүңөрбү? Бүгүн парламентте Казакстанда бир да кыргыз жараны кармалган жок деп жооп беришти өкмөттөгүлөр. Дикий эмес балекет арман болсо да кыргыз элинен кечирим сурасын. Өзүлөрүнүн богуна кыргыздарды аралаштырбасын айбандар. Казакстандагы диверсияны да, талаптонууну да ушул арман өзү уюштурган. Асейин Саралаев. Казак Крим төбөлүү Арман Жумангелдиев жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалган сүрөттөр. Казакстандын Крим төбөлүү Арман Жумангелдиев Дикий Арман кармалганы буга чейин маалымдалган. Казак басылмаларынын маалыматына ылайык, Крим авторитет менен кошо уюшкан кылмыштуу топтун 6 мүчөсү дагы колго түшүрүлдү. Алардын жанынан ар кандай маркадагы жана калибрдеги 4 автоматтык тапанча, ок-дарылар, курал жана бир бронетехника алынган. Буга чейин Арман Жумангелдиев Казакстанга учуп келип, митингге чыккандарды чагымчылдарга алдырбай, башаламандыкка алдырбоону айтып чыккан. Булак супер чекитке ийже. Ким баш ийбесе жок кылынат. Токаевдин соңку кайрылуусунда урунтуу сөздөрдү тизмектейбиз. 7 январда Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев кайрадан кайрылуу жасады. Видео кайрылуу ЖММК аркылуу тарап жатат. Анда айтылган урунтуу учурларды тизмектөөнү эп көрдүк. Бүт аймакка мыйзамдуулук орнотулду, бирок террористтер менчик жана мамлекеттик мүлктөргө кол салып, жарандарга карата курал колдонууда. Укук коргоо органдарына жана армияга эскертүүсүз түрдө ок атууга буйрук бердим. Чет элден бирдиктүү, ынтымактуу чечимге келгиле деген кеңештерди берип жатышат. Кандай келесоолук кылмышкерлер менен кантип сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт? Бизге куралданган, даярдыктан өткөн бандиттер менен кармашууга туура келди. Оба бандиттер жана террористтер. Ошондуктан аларды жок кылуу керек. Бул жакынкы убакта ишке ашат. Армениянын премьер-министрине, Беларустун, Кыргызстан, Тажикстандын президенттерине чын ыкласымдан ыраазычылык билдирем. Өзгөчө Орусиянын президенти Владимир Путинге ыраазычылык айтам. Алматыда бандит террористтердин колунан административдик имараттар гана эмес, тынч жашаган калктын да менчик мүлктөрү талкаланды. Ал жүздөгөн жарандар менен аскерлердин саламаттыгына келтирилген зыяндарчы. Каза болгондордун үй бүлө жакындарына чын жүрөгүмдөн көңүл айтам. Биздин тарыхтагы бул кара туманды биз ыкчамдык менен басып өтөөрүбүзгө шегим жок. Башкысы келечекте кайрадан ага жол бербөө керек. Менин тапшырмам менен бандиттерди жана террористтерди таап кармаганга түзүмдөр аралык комиссия түзүлдү. Алар күчөтүлгөн тартиптеги кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганына жарандарды ишендирип кетем. Алматынын өзүнө эле 20 миңдей бандит кол салды. Алардын акция аскердик, административдик, социалдык мекемелерге карата түзүлгөн так планы бар экенин көрсөттү. Алар өтө мыкаачылык менен даярданышкан. Эми жакшы жаңылык, өлкөнүн айрым аймактарында интернет иштеп баштады, бирок бул каалагандай туура эмес. Чагымчылдык кимдир бирөөнү басынткан жана коомду адаштырган маалыматтарды таратууга болот дегенди билдирбейт. Мындай маалыматтарды тараткан табылса, авторлоруна карата чара көрүлөт. Террористтерге каршы операция уланууда, алар дагы деле куралдарын тапшырбай жатат. Кылмышты жасоого аракет көрүүдө же ага даярданып жатат. Алар менен күрөшүүнү аягына чыгуу керек. Ким баш ийбесе жок кылынат. Булак супер чекитке ийже. Мурдагы банкир Аблязов өзүн Казакстандагы оппозициянын жана нааразычылык акциясынын лидери деп атады. Казакстанда сыртынан соттолгон, учурда качып жүргөн экс-банкир Мухтар Аблязов өзүн өлкөдөгү оппозициянын лидери деп атады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Ал өзүн оппозициянын лидери жана учурда өлкө ичинде болуп жаткан нааразычылык акциясынын башында турарын билдирген. Белгилей кетсек, Мухтар Аблязов ишкер Эржан Татишевдин өлүмүнө айыпталып, сырттан өмүр бою эркинен ажыратылган. 2010 жылдан бери Францияда жашап келүүдө. Булак медиа центр чекитке ийже. Митингге чыккандарга акча жана энергетикалык суусундук берилгени айтылды.
Казакстандын Шымкент шаарында кармалган демонстранттар аларга акча таратылганын айтышты. Бул тууралуу казак басылмалары Шымкент шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык алар кармоолор уланууда. Бизге митингге чыкканыбыз үчүн акча жана энергетик суусундук берилди, аны ичкенден кийин өзүбүздү жоготуп койдук деп айткан кармалгандар. Булак медиа центр чекиткейи. Нурсултан Назарбаев жана кыздары үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев жана кыздары үй бүлөлөрү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Бул тууралуу казак басылмалары билдирет. Маалыматка караганда, учурда экс-президенттин агасы Болот Назарбаев гана Казакстанда. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Москвада аэропортто уча албай калган казактарга кыргыз диаспорасы тамакташып жатканы айтылды. 7 январда Москва шаарынын Домодедово аэропортунда 2 суткадан бери Казакстанга уча албай аэропортту күн кечирүүгө аргасыз болуп жаткан жүргүнчүлөр тууралуу видео тарады. Жүргүнчүлөрдүн айтымында аларга ушундай оор кырдаалда жалгыз кол сунгандар кыргыздар болгон. 2 күндөн бери үйүмө учуп кете албай жатам. Авиакомпанияда Орусиядагы Казакстандын элчилиги да бир дагы телефон чалууга жооп бербей жатат. Азыр Бишкек аркылуу үйгө жетүүгө аракет кылып жатам. Казакстанда интернетти да өчүрүп коюшкандыгына байланыштуу. Үйдөгүлөргө да байланыша албай сарсанаа болуп жатабыз. Ушундай кырдаалда бир гана Москвадагы кыргыз диаспорасы кол сунуп, ысык тамак, аш, суу, жер жемиштерден өйдө алып келип колдоо көрсөттү дейт Гаухар аттуу жүргүнчү. Булак супер чекиткейи. Алматыда кыргыз аскерлери эле жүрөт, башкалардыкы жок. Алматынын борборунда Кыргызстандын аскер десанты, анын ичинде активисттер жана журналисттер бар. Бул тууралуу Дождь телеканалынын кабарчысы Василий Полонский окуя болгон жерден түз эфирде билдирди. Анын айтымында жергиликтүүлөр ЖККнын башка өлкөлөрүнөн келиши керек болгон аскерлерди издеп жатышат. Чындыгында милиция кызматкерлери өтө аз, алар шаардын борборунда гана жайгашкан. Ал эми чек ара бекеттери кайсы жерде уюштурулганы белгисиз. Ким тарабынан жана эмне үчүн жергиликтүү тургундар тарап кетишти деген суроону салды журналист. Маалымат Бишкек убактысы менен саат 15:30 чамасында чыккан. Бүгүн түштө Жогорку кеңештин депутаттары ЖККнын алкагында кыргыз аскерлеринин Казакстандын аймагына киришине макулдук беришкен. Булак репортер чекиткейи. Биз карапайым калкпыз, террорчу эмеспиз. Алматынын борборундагы сүрөт жарыяланды. Алматы шаарынын борборунда бир нече адам биз карапайым калкпыз, террорчу эмеспиз деген жазуусу бар плакатты кармап турган сүрөт социалдык тармактарда тарады. Социалдык тармактын колдонуучулары сүрөт тартылгандан жарым саат өткөндөн кийин аларга карата ок чыгарылганын жазышты. 6 январда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев кайрылуу жасап, анда атышуунун уюштуруп жаткандар террорчулар экенин айтып, ЖККдан жардам сураган. Мындан улам Орусиянын Беларусь өлкөсүнүн аскерлери Казакстанга кирген. Учурда Тажикстандын, Армениянын аскерлери учууга даярданып жатышат. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн аскерлерин Казакстанга жиберүү боюнча маселени Жогорку кеңеш жабык эшик артында карап жатат. Булак супер чекиткейи. Алматы митингчилерге чай берген блогерди кечинде тоноп кетти. Казакстандын Алматы шаарындагы мародёрлор белгилүү Instagram блогер Гүлназ Махметованын зергер бутигин тоноп кетишти. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасында видео кайрылуу жасады. Анын айтымында бир нече миллион теңгеге чыгым болгон. Бутиктерин тоноп кеткен митингчилерге 5 январь күнү ысык чай менен тамак аштарды берип, жалпы элге колдоо көрсөткөн. Бирок ал 6 январь күнү кечинде зергер дүкөнүн толугу менен тоноп кетишкен. Ал ошондой эле соңку жапырт тоноочулукка кайгырып жатканын билдирген. Кече таңкы 6-га чейин көчөлөрдү араладым. 2 күн шаарды кыдырып чыктым. Жалпысынан алганда бүтүндөй шаар талкаланды. Бардык ишканалар банкрот болду. Мени тоноп кеткенине жөн эле капаланган жокмун. Бул ишкерлигиме ушунчалык көп күч, каражат жумшалган, деди видео кайрылуусунда. Булак репортер чекиткейи. Казакстандагы митингдин катышуучулары жарандыгынан жана өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Казакстандагы баш аламандыктын катышуучулары өмүр бою эркинен ажыратылып, жарандыгынан да кол жуушу мүмкүн. Бул тууралуу Казакстандын башкы прокуратурасы билдирди. Учурда кылмыш изин чогултуу жана эсепке алуу иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу калктан видеокамера жана уюлдук телефондорго тартып алган мыйзам бузуу фактыларын сактап коюуну суранабыз деп айтылат маалыматта. Маалыматка ылайык, митингчилер жарандыгынан ажыроо менен 8 жылдан баштап өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак Бишкек 24 чекиткейи.